Biz жаштар саясатындагы болгон кыймыл аракеттерди bir платформанын астында кыймылдаталы, bir платформа менен жүрсүн деген максатта келечек платформасын түздүк. Бул деген азыркы учурда биздеги кайсыл тармакта жумуш болбосун, биз bir платформа, bir түндүктүн астында иштейли деген максатта ишти жүргүздүк. Мына бул мезгилге чейин массалык спортту жайылтуу максатында мына футбол оюну ар бир 3 ай сайын ар бир облустта өтө тургандай кылып Бишкек шаарында ар бир кесипти жана ардактуу деген багытта биз футбол оюнун өткөрдүк. Андан кийин туура кесип кепилдиги деген биз Кыргызстан боюнча окууну бүтүп жаткан окуучулар үчүн жанагы профориентациялык жумуштарды жүргүзгөн иш-чараны жүргүздүк. Мына өзүңүздөр билесиздер, биздин учурдагы биздин кылып аткан иштердин бирдиги тең бирден бир каржы маселесине такалган учурларда көптөн көп кезигет. Бирок ошол эле учурда мамлекет катары биз мамлекет менен коомдук жаранды, коомду биргеликте эриш аркак иш алып баруу системасын түзүү бул абдан керектүү деп биз таптык. Мына келечек платформасы ушул багытта иш алып барат. Бул платформанын алкагында бир гана мамлекеттин атынан жумуштар эмес, жалпы жеке коомдагы жүргүзүп аткан жумуштарын биз көмөк көрсөтүп, жардам берип, мамлекеттер административдик колдоолорду көрсөтүп, мына ушул долбоорду кыймылдатып жатабыз. Мунун алкагында жаш ишкерлерди колдоо боюнча Enactus уюмунун алкагында жаш ишкерлер республикалык кубогун өткөрдүк. Кыргызстан боюнча Баткен облусун колдоо максатында Баткен облусунда жаштардын лагерлерин өткөрдүк. Бул жалпы келечек платформасынын алкагындагы иш аракеттер.